Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, каналдын коноктору. Комментарий жазыңыздар, жооп берип коем деген менен эми жашоо шартка байланыштуу дароо жооп берүү мүмкүн болбой атат. Мен бүгүн выходной болуп комментарийлерди окуп отуруп, скорый чакырганды үйрөтчү деген комментарийди окуп калдым. Эми жардамым тиеби, тийбейби билбейм, кеч болсо дагы ошону сабак кылып чыгарып кое берейин видео кылып. Ал эжеге жардам бере аламбы, бере албадымбы билбейм. Ошондо көрүп калсам сразу чыгармак экенмин. Скорый чакырыш үчүн сиз ручка тетрадьыңызды барагы даярдап алып, өзүңүздүн паспортуңузду, жашаган жериңиздин адресин жакшынакай кылып жазып алышыңыз керек. Билесизби, билбейсизби, домофонду жатка билбешиңиз мүмкүн. Мисалы, домофондун кодун, өзүңүздүн паспортуңузду, бир кагаз, бир ручка. Анан чалганда эле неме нар жакта кыздар бар го, колл-центр мынча, оператор номер баланча деп айтат экен, өзүн тааныштырыпчы. Канчанчы номер экен, ошону сразу эле оператор номер баланча деп жазып алышыңыз керек. Не бар, не жок, сизге келбей коюшу да мүмкүн, чынбы? Операторлор мисалы жакшы неме кылбай койсочу, көңүл бурбай койсо, ошон үчүн оператор номерин жана кайсы убакта жазып атканыңызды сөзсүз кагазга жазып калтырып коюңуз. Анан разговор записывается, балант төлөн деп айтат. Неге звонить этип атасыз дейт андан кийин. Ошондо хочу вызвать скорую. Скорый чакырайын деп атам. Эгер скорый помощь керек болса сизге. А эгер сизге мисалы балаңызга ветрянка чыгып аткан болушу мүмкүн, же өзүңүз бир дароо скорый болбосо дагы врач келип жардам берсе деп ойлоп аткан болушуңуз мүмкүн, мисалы азыр болбосо деле врач келсе деп. Хочу вызвать врача на дом. Эгер үйгө врач келсин деп атканыңыз келсе, балаңыз ветрянка болуп атса, сизге тез жардам керек болсо, хочу вызвать скорую деп айтасыз. Ого басым жасайсыз. Скорую помощь десеңиз деле болор эт, бирок скорую деп койсоңуз деле түшүнөт. Анан сурайт, кайсы адрес боюнча жашап атасың деп. Регистрациядагы адрес эмес, сиз ошол кайсыл үйдө ооруп атасыз бүгүн. Балким сиз өзүңүздүн үйүңүздө жашайт деңиз, бүгүн байкеңиздикине келип ооруп калдыңыз, Кудай сактасын. Ошол жашап аткан үйдү айтасыз, мен бияка в гости келгем, ооруп атам, скорый чакыртышым керек болуп атат деп. А эгер чындап эле жашасаңыз, скорый эч кандай ким жашайт, не жашайт, кимдин регистрациясы бар, балант төлөн эч кандай эч нерсе текшербейт экен, келип эле жардамын көрсөтөт экен. Ошон үчүн чын эле ооба ушул үйдө жашайм, снимать этем, мына ооруп атам деп эле чындап адрести айта бериңиз. Фамилия атыңызды сурайт экен. Толук айтасыз, канчанчы жылы төрөлдүңүз, ошонун баарын видео бар. Канчанчы жылы төрөлгөндөр сандарды кошуп айтуу деген. Канчанчы жылы төрөлгөнүңүздү кандай айтыш керек экен, ошонун баарын көрүп коюңуз. Же кагазга даярдап жазып алыңыз. Родилась айымдары. Какого года рождения деп өзү сурайт. Какого деп эле уже сизге неме 83-го, 85-го, 90-го, 2000-го, 75-го деп айта бересиз. Полных лет сколько деп дагы сурайт экен, сразу эле. Бүгүн мисалы 24 декабрь болсо, сиз 29-унда 30га чыгасыз. Бүгүн сиз 29дасыз да, сиз бүгүн чалып атканда бүгүн 29да экениңизди айтышыңыз керек. Сиздин бүрсү күнү туулган күнүңүз болсо да, бүгүн 29дасызбы? 29 деп полный лет деген бүгүн канчадасың деген суроо. Ошону айтасыз. Анан баарын неметип бүткөндөн кийин, сураштырып бүткөндөн кийин, эгер сизге скорый керек деген чечимге келсе, оператор кодду айтат, домофона эшикти ачык таштап кой, эч ким жок болсо үйдө деп айтат экен. Код ошон үчүн домофондун кодун заранее даярдап немеге жазып алыңыз, баракка. Полис ОМСиң барбы деп сурайт экен. ОМСиңиз барса, ОМСтин номерин, ОМСиңизди да даярдап коюсуз да, ОМСтин номерин айтасыз. Медицинское страхование, обязательное медицинское страхование. Дагы бир нерсе сатып алабыз, ДМС деген. Добровольное медицинское страхование. Экон номерин айтасыз. Нет у меня ДМС дейсиз. Эгер ДМС болсо, ОМС болсо, ОМС номерин айтасыз. ДМСиңиз да, ОМСиңиз да жок болсо, мага окшошуп. Анда у меня нет ни полиса ОМС, ни полиса ДМС, я гражданин другой страны деп айтасыз. Гражданин кайсы дегенде Кыргызия деп сөзсүз айтыңыз.
Эми мени башка улуттар деле көрүп аткан болушу мүмкүн. Тажикстандын граждандерине, Өзбекстандын гражданине барбай коет булар көбүнчө элечи. А Кыргызстан ЭАЭСке болгон үчүн булар милдеттүү экен келгенге. Ошон үчүн я гражданин Киргизии деп сөзсүз айтыңыз, я гражданин Кыргызской республики деп кааласаңыз, ошону дароо тактап айтыңыз. Айтып атканда фамилия имяңызды сурап атканда да я гражданин Кыргызской республики Баланчаев Баланча деп сөзсүз Кыргызстандан келгениңизди такташыңыз, тактап айтып коюңуз. Обязательно могут. Ошондо сизге сөзсүз келет деп ишенич чоң. Температураң барбы жокпу дейт. Температураңыз бар экенин билип атсаңыз, ченеп аны дагы даярдап жазып алыңыз. Канча болуп аткан температураңызды. Что вас беспокоит деп сурайт. Сизди эмне тынчсыздандырып атат? Беспокоит. Эмне тынчсыздандырып атат? Главное, эми мен моунун орусчасын окуп туруп эле кыргызчасын айта берейин. Сизди эмне беспокоит болсо, ошону айтасыз. Головная боль, башым ооруп атат. Боль в теле, денем ооруп атат. Бүт денем, сөктөрүм, этим баары. В мышцах, эгер этиңиз эле ооруп атса, мышцы в мышцах. Боль в животе, ичим ооруп атат. Боль в грудной клетке, ичимдин өйдө жагы, төш сөөгүм, жанагы ковид болгондо, дем алганда же жөтөлгөндө өпкө кошуп ооруйт экен. Ошондой ооруп аткан болсоңуз, грудной клетке, төш сөөгүм ооруп атат. Жүрөк ооругандарындагы ошо төш сөөгү ооруйт, как будто көкүрөгү ооруп аткан болгондой болуп, ошондо в грудной клетке. Боль в левой стороне, сол жагымда. Боль в правой стороне, оң жагымда. Боль в костях, сөөктөрүм ооруп атат. Боль в желудке, ашказаным ооруп атат. Боль в спине, белим ооруп атат. Боль в лопатках, далым ооруп атат. Өпкө ооруганда да лопаткада ооруйт, боль в лопатках. Боль внизу живота, айымдар жанагындай внематочная беременность же ошондой спайка болуп баса албай калышыңыздар мүмкүн да. Ошондо киндигиңизден ылдый жагы ооруйт, Ошондо ичимдин ылдый жагы ооруп атат деген боль внизу живота. Эгер сиз боль внизу живота десеңиз, айымдарга дагы бир кеңеш, дароо эле качан жана женский күндөрүңүз качан болгон, эң акыркы качан болгон, замужемсиңби, күйөөң барбы, жаныңдабы, эмне балдарың барбы деп баарын сурайт. Ошол суроолорго дагы даяр болуңуз. Мен бир жолу отравление болуп, ушинтип дагы чакырган бир күнүм болгон. Анан какая боль деп сурашы мүмкүн да, мисалы внизу живота десеңиз, мен ошондо мисалы бурап эле ооруп аткан да. Ал боюнан түшкөндөр андаймдайлар башкача ооруйт да. Тянущая деген тартылышып ооруп атат. Тартылышып ооруп аткан болсоңуз, тянущая боль деңиз. Эгер жаныңызды койбой мондай чукуган сыяктуу болуп бир ооруп аткан болсо, ноющая, кечке тынбай ооруп аткан болсо, аябай мындай токтобой ооруй берет го, тиши ооруган сыяктуу. Ошондо ноющая боль. Эгер чыдай аласыңбы десе, чыдай ала турган болсо, терпимая, чыдай ала турган эле оору. Мисалы ковидте башым ооруп атат дедим, сильная боль дедиле, нет, терпимая дедим. Жок, чыдаганга боло турган боль. Кичине мындай катуу бир чукуп койгон суу эле ооруйт экен. Ошол терпимада, терпимая. Эгер катуу ооруп аткан болсо, мен күйөөм катуу ооруп атты башы, анда сильная боль дедик. Эми ОМС-иңиз деген кагазым бар эле. ОМС-иңиз, ДМС-иңиз жок болуп калды, менкиндей болуп жок болуп калды. Анда бар деле сиз скорый помощь сурап аткан үчүн булар бериш керек да, биринчи жолу чакырып атканыңыз үчүн скорый помощьту бекер болот экен да. Ошондо эгер температураңыз жок болсо, бирок сиз чындап эле ооруп больницага барышыңыз керек болуп калса, мисалы биз сыяктуу коронавирус болуп, анда эртең поликлиникага кел деп айтат экен. Ошондо тактаңыз. По какому адресу мне подойти? Ошондо сиздин домуңуз кайсы поликлиникага карайт билбейсиз да сиз. Булар сиздин домуңуздун адресин айтып туруп, сиз кайсы жерде жашайт экенсиз. Сиз кайсы поликлиникага, кайсы адрес боюнча барышыңызды өздөрү айтып берет. Жана нар жакта записывается да ошол сүйлөшкөнүңөрдүн баары. Бир нерсе болсо, мына жазылып аткан, мен ушул жака кел деп айткансыңар кечээ деп айтканга жакшы болот.
сөзсүз сураңыз, кайсы адрес боюнча мне подойти, айым болсоңуз деле эркек болсоңуз деле мне подойти деп айта бересиз. Кайсы адрес боюнча барайын. Без медицинского полиса меня примут. Медполиси жок, мени кабыл алабы? Ошондо айтат, ооба, сени кабыл алышы керек деп. Эртеси регистрацияга барып айтасыз, без полиса кабыл алышы керек деп айткан үчүн келдим мен деп. Ушакта кээ бир шумшук аялдар болот экен, принимать этпеген. Мен бир кыргыз келинди көрдүм, принимать этпей атканынчы. Бирок ковидный больнойлорду принимать этишибиз керек деп уруш чыгып атты. Если не примут, куда я могу позвонить деп дагы сурап коюңуз. Ошондо горячий линияга балан төлөнгө звонтет деп айтат болуш керек деп ойлоп атам, эгер кабыл албаса. Жок, сени кабыл алыш керек, сөзсүз кабыл алыш керек десе, в случае чего, по какому номеру я могу позвонить деп кайра дагы тактап, кайра айтып коюңуз. Ошондо 2-3 жолу сурасаңыз, айтат болуш керек номерин. Можете дать мне номер горячей линии? Можете дать мне номер, мисалы, менин номерин айтат сизге. Куда я могу позвонить дегениңиздечи, может, в отдел по борьбе бир нерсе, ковид, андай мындай деп айтаттыр. Ошояктын номерин сөзсүз алып жазып алыңыз. Эгер сизди киргизбей атсамы жерге, албай атсачы, ошол номерге чалып туруп, мен кече оператор баланча менен саат мынчада сүйлөшкөнмүн, 34-оператор менен саат в 10 часов вечера звонил, мени кел деп айткан, мен азыр булар кабыл албай атат деп айтыңыз. Ушу менен видео аягына чыкты. Ыкылас басыңыздар, башкалар менен бөлүшүңүздөр.